Мынакей, нарындыктар ай. Өз жериңиздердин кадырыңыздын өзүңүздөр билбесеңиздер мына Карабалтадан келип туруп билет. Албетте бөлүнүп аткан сөз эмес. Бирок намысыңыздарга тийип койсоң, ойгоносуздарбы деген кеп да. Саматова нарынга качан келди? Канча жыл болду келгениңизге? Мол майда 10 жыл болот. 10 жыл болобу, э? Жакшы. Пакет мо ителгини көрдүңүздөрбү? Ителги. Гүмүшкөндү кол. Мондай коп коюм астык эле. Болду. Мен адамдын жүгүн көтөрөйүн, сиз замандын жүгүн көтөрүңүз. Келгениңизге 10 жыл болду. Эмне кылып иштеп баштадыңыз? Мен келгенде биринчи терапияда врач болуп иштедим, дарыгер. 1,5 жыл дарыгер болгондон кийин бөлүм башчы болуп кабыл алуу бөлүмүнө которушту. Анан ал жерде кайра 1,5 жыл иштегенден кийин директордун дарылоо иштери боюнча орун басарды облустук ооруканада иштедик. Мындай аткарган иштер болуп атты, эми айтып мактанбай эле коелу, бирок мен ойлойм эми шүгүр жакшы эле болду окшойт. Азыркы неврология мактана тургудай эле, сыймыктана тургудай эле иш го. Ачылганына канча болду азыр? Ачылганына 1 ай эле болду. Биз жаңы эле жатыпткандардан турбайбызбы? Ооба. Бул эми ой 2017 жылдары келген. Ошондо эле ушул имаратын пландап, кайсы жерде эмне болот, кандай болот деп сүйлөшүп. Ошо салынып бүттү. Азыр ошону иштетип атабыз. Буюрса дагы ушул жерге оюбуз бар эми. Көбүнчө биз эмнеге басым жасайбыз? Бул баягы дарылоо эмес, алдын алуу биринчи. Анан баягы калыбына келтирүү, реабилитацияга. Анткени нарында тилекке каршы инсульт, инфаркт деген нерсе өтө көп. Статистика боюнча Кыргызстан биринчилигин эле кармап турат да. Нарындабы, э? Элдин санына жараша. Эмне себептен дейсиз ошол инсульт, инфаркт, давление? Бул эми биздин жашоо образыбыз, тамактануубуз, аз кыймылдайбыз. Жеген тамагыбыз болсо эми нарындыкы шүгүр, эт, май. Анан ошого жараша кыймыл аракет табыш керек. Бирок кыймыл аракетибиз эми мурунго шаар болуп антиминтек ата-бабаларыбызда кыймыл аракет шүгүр эле болсо керек. Анан азыр биздики андай эмес да. Ар бирөөбүздө короодо бирде эмес, экиде машина турат. Мусор чыгарганы барсак деле машина минип алабыз анан. Туура эмес тамактанабыз. Азыр тамактануу боюнча айттым да, жалаң козу, кой, шорпо ушундай жейт экенбиз. Мунун зыяны да бар экен десек, антпесек болбойт деп атпайбы? Мурдубуздан суу агып калат деп атпайбы? Кандай бул жагы? Эми бул жерде мындай да, мисалы бир олимпиада чемпионун алып карап көргүлө. Ал бир күндө барып туруп эле рекорд коюп медаль тагынган жок да. Ал айлап, жылдап ошого аракет кылып атып анан барды. Анан ден соолук деле ошондой эле. Анан жеп аткан тамагыбызды мисалы бир отурганда бир деген жиликти бирден жеп коюп эле кыймылдап отура берсек, организм ошого көнөт. Анан биз деген ошону биринчи 3төн 1-ин кыскартыш керек, жармысын кыскартыш керек. Анан ошентип туруп көндүрүш керек. Акырындык менен, э? Акырындык менен. Анан бир күндө аракет кылып туруп баарын кылабыз деп ойлойбуз. Аябай кыйналып калабыз. Анан бул бизге жарашпайт экен деп туура эмес ойлоп калабыз да. Нарында медицина тармагы кандай болот я? Мисалы УЗИ, аппарат, жаңы жабдуулар кандай? Техника жагынан эми баягы албетте балким Бишкек менен
ошко жетпейбиз. Бирок мындай калган жактардан артта деле калган жокпуз. Облустук деңгээлде, райондук деңгээлде, ооруканаларда жабдуулар шүгүр жакшы бар элечи. Анан ошо бизде мисалы азыр томография коюлду, компьютерный томография депчи. Мамлекетке рахмат айтыш керек. Бул сөөктөрдү, өпкөнү көргөнгө өтө жакшы аппарат, өтө сапаттуу аппарат келди. Анан мисалы жанагы баш мээни, ички организмдерди, ички органдарды көрүш үчүн бул магниттик резонанстык томограф деп коет. Ошол нерсе бизде жок болуп атат. Врач катарычы менде мындай ой пайда болот да байке. Кече Азиз Мурадилаев деген актер байкебиздин боорунан ооруп кайтыш болду байкуш кишичи. Анан баарыбыз элге таанымал экен, ал кишиге акча чогултуп жардам бердик. Бирок ошол киши сыяктуу жүздөгөн кишилер бар да. Боорунан ооруп жүргөн, анын баарына жардам бере албайт экенбиз. Индияга жөнөтүп, Түркияга жөнөтүп, бирок ошо Түркия, Индияда бар нерсени Кыргызстанга кылса болобу, болбойбу? Ошо бизде ошондойгочу көп мындай эме болот да, муктаждык болот. Бирок мунун эң бир башкача мындай парадокс жагын айтып берейин десем, мисалы Түркияда, Анкарада бир чоң хирург бар. Ошол боорду алмаштырат, ички органдарды алмаштыруу жагынан бир аябай чоң адис. Ошол Түркия мамлекетинин деңгээлиндеги чоң адис да. Ошол байке кыргыз. Болгондо да нарындан. Кыргыз ба? Эркин деген байке. Анан бизде ошо сыртта жүргөн жакшы специалисттерибиз көп. Ичте деле бар. Просто бул баягы эле келип акча маселесине такалат экен да. Анан акчаны туура колдонгонду билишибиз керек экен. Биз эми бая приоритеттерибиз туура эмес болуп атат да азырчы. Азыр чынын айтсам мындай көбүнчө акчаны короткондо эле бул көз боемочулук да. Демек, ошол Индиядагы боор алмаштырууну, Түркиядагы ички органдарды алмаштырууну Кыргызстанга деле алып келсек болот, Болот. Анын деле эки колу бар, бир башы бар, бизге окшогон эле адамдар жасайт да. Үйрөтсө болот. Кыргыздар, мен бир японецтер менен көп иштешип калдым, ошондо бир айтканы эсимде да. Япончо башка улуттагылар сүйлөгөндө биз дайым билебиз дейт. Бир гана ошо кыргыздардан билбей калат экенбиз дейт да. Сүйлөп атканда, Япон улутундагы эле бирөө сүйлөп атат экен деп ойлоп калат экенбиз депчи. Биз үйрөнө турган жагыбыздан, жөндөмдүүлүгүбүз жагынан көп кишини алдыга чыгарбайбыз да. Анан алып келсе болот, аппаратты алып келсе, специалисттерибизди бат эле. Анан мисалы эми мындай чет жакты жамандабайм, бирок ошол эле Америка Кошмо Штаттарында, ошол эле Германияда мисалы тааныштар болуп калат да. Анан медицина тармагына кайрылганда, ал жактын дарыгерлердин ой жүгүртүүсү менен биз жактыкын салыштырып болбойт. Биздикилер алдыда турат деп айтышат, дайыма айтышат. Бирок техника жактан биз отуруп коебуз. Мисалы, эгерде азыр мамлекет каржылап берсечи, бир 5 миллион доллардын тегерегинде каржы кетет экен буга. Анан жанагы лейкоз деп коебуз, 5 миллион доллар. Ошонун тегерегинде акча боло турган болсо, анда ошо балдардын аккан оорусун нөлгө чүрүп койсо болот. Аккан менен ооруп да өлүп калып атышат канчалар, Ооба. Көп нерсе кылса болот экен, мейли 10 миллион доллар делечи. Бала үчүн чогултуп туруп, канчалаган адамдарды сактап калат элек, Туура. Канчалар зарга акчап жүрөт. Баягы Костный мост деп коебуз, ошонун баягы банк ошол жерде топтолуп, мисалы өзүбүз деле барып салым кошуп, ошо менин берген эме менен кан деле тапшырып атпайбызбы, ошондой сыяктуу эле баягы Костный мосту деле донор болуп тапшырып, анан аккан болуп ооруп калган адамдарга ошол жерден эле издеп, антимитпей эле анализдери туура келип калса, дароо операция кылып койсо, мисалы мындай чоң үнөм болот да.